Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арбачиев жатак абагына которулду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Кылычбек Арбачиев 17-июлда жатак абагына которулду. Жаңы күчүнө кирген кодекстердин негизинде ар бир соттолгон иши кайра каралып, мөөнөтү кыскарып келген. Ошонун негизинде ал мыйзамга ылайык жатак абагына которулган деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Кылычбек Арбачиев пара алып жаткан жеринен кармалып 2016-жылы 14 жылга эркинен ажыратылган. Милиция Бишкекте 2 кишини аяосуз сабады делген шектүүлөрдү колго түшүрдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ыкчам издөө иштеринин жыйынтыгында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы шектүүлөрдүн изине түшкөн. Жыйынтыгында 34 жаштагы Бапышев Жаныбек Сейитбекович жана 20 жаштагы Сейитбеков калыс кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген деп айтылат маалыматта. Ал эми буга чейин Бишкектеги резонанс жараткан мушташка шектелип издөөдө жүргөндөр Бапышев, Жаныбек менен Сейитбеков, Калысбек өз ыктыяры менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына келишкени тууралуу массалык маалымат каражаттарында видео жарык көргөн. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын ордуна азыркы учурда 2 негизги талапкер бар. Бул тууралуу Говорит ТВ агенттигине Өздүк Булактар кабарлады. Маалыматка ылайык, министрлик кызматка Ош МУнун азыркы ректору Каныбек Исаковдун жана жаш профессор Алмаз Бейшеналиевдин талапкерлигин карап жатат. Эске салсак, 4-сентябрда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кызматтан өз каалоосу менен кеткен. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы кол койгон.